Бул жерде бизде темабыз айтылып атат, эмнеге муфтият тармактык маркетингдин адал түрүн жакшы билбей атат. Негизинен азыр фатха номер 5 окуганда көрөсүздөр, бардык жерде, көпчүлүк жерде каржы пирамидасы деген бар. Анан тармактык маркетинг деген эки башка көрүнүш бар. Ушул эки көрүнүштү бири бирине жабыштырып бирге айтып салатат дагы, ошон үчүн бул жерде көп адашуулар болуп атат. Анан негизинен биз айырмалап отургубуз келбейт, бизге баары бир тармактык маркетинг деле, каржы пирамидасы деле бизге баары бир атат. Ал мыйзам, дүйнө жүзүндө мыйзам муну экөөнү ажыратса дагы бизге баары бир деген мамиле болуп атат. Негизинен каржы пирамидасы үчүн түрмөгө отургузат, камайт. Ал мошенничествонун бир түрү. Жашыруун каржы пирамидалар бар, аны далилдеш өтө кыйын. Бирок ал жерде нааразычылык көп болот жана ал компаниялар көпкө барбай жабылып калат. Тагдыры белгилүү анын деле. Ал эми тармактык маркетингдер булар 20 жыл, 30 жыл, 10 жылдан ашык иштеп атышат. Эмнеге дегенде алар тармактык маркетинг, ал мыйзамдуу. Ал элди нааразы кылбагандыктан көп жылдар бойы иштеп атат. Демек ал компаниялардын өзүнүн жакшы продукциясын чачырган кардарлары бар. Ошол себептен көп жылдан бери жашап келатат. Бирок дин башкармалыгы муну экөөнү айырмалаган жок. Экөө бир деп туруп жазып салат. Фатха номер 5 таза окуганда көрөсүздөр. Дал ушул себептен адашуу болуп атат. Негизинен ажыке Чубак рахмат айткандай, раматылык айткандай, өзү айткандай, бул өнүгүп келаткан илим. Ошон үчүн адашуулар болуп отуруп, анан бизге ошол адистер адашканын көрсөтүп отуруп, талашып отуруп, акыры бир чындык жагат деген нерсеге келебиз. Биз тармактык маркетинг индустриясы жөнүндө баарын билебиз деп адашып карабай, арам дегендер кандай күнү атып атышат. Ошону эске алыңыздар, эгерде Куранда хадистерди окусаңыздар, албетте билип билбей туруп ушундай деп айткан өзү күнөө. Ошон үчүн бул учурда азыр билип билбей туруп айткан көрүнүш болуп атат. Азыр көрөсүздөр, мына бул жерде көрөсүздөр. Эми биз аларды түшүнөбүз. Бул тармакта иштебегендиктен, бул тармакта иштеген адис болбогондуктан, деги эле экономика тармагында иштеген адис балким жоктур, ошол себептен ушул көрүнүш болуп атат. Барып ал адистерде пайда болот деп ишенебиз. Негизинен бул мындай көрүнүштө кимдир айтышы мүмкүн, Куранда баары жазылып. Ошол Куранда жазылган баары жазылып. Буга мен ишенем, кошулам. Куранда баары жазылып болгону менен ошону түшүнгөн адам бар, түшүнбөгөн адам бар да. Мисалы үчүн Куранда азыркы күндө кир жугуч машинаны жазса, биз аны көрбөсөк, биз түшүнбөйбүз да. Же болбосо самолет деп ушундай сүрөттөп жазса, мисалы үчүн 15-кылымдагы адам же 10-кылымдагы адам түшүнө алган эмес да аны. Самолет көргөн эмес, самолет деген нерсе болобу деп ойлогон. Ракета деп башка планеталарга келип, планета деген эмне деген болгон да. Көпчүлүктө ушундай түшүнүк болгон болушу мүмкүн, бирок албетте астрономия ал убакта эле өнүккөн. Астрономия ошол убакта эле болгон. Мен туура эмес азыр мисал келтирип алдым. Планета дебейли, мисалы үчүн айталы, ошол айталы ракета. Ракета же космос учагы же космос корабли деп айтса, ошол Куранда түшүндүрмө болсо, аны эч ким түшүнбөк эмес. Ал тармакта ал нерсени көргөн эмес өзүбүз. Бул тармакта да ошондой. Бул тармакты билбеген экономика, бизнес, маркетинг, менеджмент. Ушул 4 нерсени билбеген адамдар Куранды окуган менен аны туура түшүнбөшү мүмкүн да. Ошол Куранда айтылган нерсе, шариятта айтылган нерсе ушул жакта барбы жокпу деп алар айтууга азырынча болбойт. Эмне дегенде алар толук бул тармакты билишпейт да. Ошол себептен адашуулар болуп атат, ошол себептен адашуулар боло берет. Адашуу болбош үчүн ал албетте, мисалы үчүн айталы, ошол кир жугуч машинаны же ракетаны көрбөгөн адам, ал албетте биринчи ошол ракетаны жасаган адам менен же ошол ракетаны чукуп билген адам менен сүйлөшүш керек, адис менен сүйлөшүп, анан шариятта ушундай нерселер айтат. Бизге айтып бер. Эми силер канча жасайсыңар, кандай түзүлгөнү, ошол түзүлүшүн мага айтып бер деп айтып бергенден анан кийин угуш керек. Жок, алар аны укпай эле элдин кимдир бирөө нааразы болуп айткан кандайдыр тармактык маркетингке же болбосо каржы пирамидасына мен ойлойм көп эле адамдар нааразы болгон болуш керек. Муфтийлерге кайрылып, ушуну угуп жүрүш керек, биз деле угуп жүрөбүз албетте. Жада калса мыйзамдуу тармактык маркетинг компанияларынын арасында деле мисалы үчүн кимдир бирөөнүн ушундай мен ушундай мамиле кылып койду, ушинтип акчамы алдырып койдум дегендерди угуп турабыз. Жада калса биз иштеген компанияларды уккам, эмнеге дегенде чоң суммага товар алдырып койгон. Бизде андай компанияларда чоң суммага товар ал деген жок. Атактуу дүйнөлүк деңгээлде номер 1 деген компаниялардын арасындагы чоң суммага товар алдырып койгондорду көрөбүз. Мен аны туура эмес деп эсептейм. Бирок алар аны туура деп эсептейт. Экөөсү тең туура бирок. Аныкы да туура, меники да туура. Бирок менин оюмча ошонун айынан нааразычылык көп болот. Ошол нааразычылыктарды угуп отуруп, өздөрүнчө чечим чыгарган болушу мүмкүн фатваны. Ушундай болушу мүмкүн негизинен. Эми көрөлү, ошол себептен мунун туура жагы да бар. Болгону категоричный түрдө тармактык маркетингдин баардык түрү арам дегени бул адашуу болуп атат. Мына Чубак рахмат менен биз мына жолугушкандагы сөзүбүз. Силерге ошол адистер талашып отуруп. Демек, менин максатым дин башкармалыгын же болбосо ислам динин жаман көрсөтүү эмес, сындоо эмес. Менин максатым ушул пендебиз, баарыбыз адашабыз. Мен деле адашышым мүмкүн, алар деле адашышы мүмкүн. Чубак рахматулла мына өзүнүн адашканын сезди дагы сразу комиссия чогулуп берейин деди. Анан силерге ошол адистер талашкыла биз менен деди. Кимдир бирөө ошол адашуусун мойнуна алат, кимдир бирөө мойнуна алгысы келбейт. Ар кандай. Кимдир бирөө мен билем деп туруп алат. Мен ушу дин башкармалыгына кээ бир адистермен сүйлөшсөм, мен билем деп тура берди. Мен адашкан жерлерин көрсөтсөм дагы сөздү теманы буруп качып атты. Ошол темадан качып кетип атты.
жооп берген ордуна акырын теманы көрүп коет. Жооп бербейм мага, жооп жок десе. Себеби дегенде өзү жакшы билбейт. Ошон үчүн ошондой болуп атты, ошондой көрүнүштөр болуп атты. Демек ошондой мен адисмин деп айтты. Мен ал адисти билбейм, бирок анын сөзүнчө боюнча ал адис экен. Атын бул жакта айтып жамандагандан болбойт. Негизинен ал адам көрүп аткан болсо өзү билет. Мен адисмин деди. Бирок мен суроолорду берсем жооп бере албайт. Теманы көрүп атты да башка жака. Шап башка жака. Эмне үчүн арам дейсиңер десем, бир нерсени айтты, бир пункт айтты. Мен ошол пунктка жооп бердим. Башка бизнесте дагы ушул көрүнүш бар. Ошону сиз билесиңер, билбейсиңер десем, жооп бербейди. Шап башка болуп кетти. Ошол моменттер аябай көп. Бул боюнча мен өзүмдүн башка адаларам темасында менин каналымда Мерлан Батырханов Кырк деген каналда тармактык маркетинг адаларам деген видеолор бар көп. Ошол видеолорду изилдеп көрсөңүз, ал жерде көп айтып бергенмин. Ошон үчүн аларга такалбайбыз, ошол көрүнүштөр болуп атат. Ошол себептен алардын мисалы үчүн айткан бул адал же арам деп айтканына азыр ишенүү кыйын да. Эмнеге дегенде алар ал жерде ушундай адастер иштеп атса, ушул теманы жакшы билбей чечим чыгарып атса, анда кандай ишенесиздер? Ошого бул жерде азында көрөсүздөр, азында көрүп кетебиз. Мен сиздерге куру сүйлөбөйм. Куру сүйлөгөндү жаман көрөм, мен далили жок сүйлөгөндү туура эмес көрөм да. Сүйлөдүңбү, бир нерсе айттыңбы, далилдеп бер. Мен ошону азыр далилдеп көрсөтөм. Демек, билип туруп, ал чындыкта элге пайдасы тээрин билип туруп айтпай коюу өзү да күнөө да. Мен мисалы үчүн бул тармактын элге зыян келтирбей, тескерисинче пайда келтиришин билем. Бирок конкреттүү адамдар арасында туура эмес жасап коюшу мүмкүн. Туура эмес иштерди жасап коюшу мүмкүн. Буга мен кепилдик бере албайм. Бул тармактык маркетингде деги эле бизнестин бардык түрүнө аралашсаңыз, бизнесте кидалиштер бар. Сизди алдап акчаңызды ошондой кылып иштеймин, ишкермин дегендер бар. Инвесторлордун арасында ошондойлор бар. Пайдаланып, сизге эч нерсе бербей, сиз пайдасы жок каласыз. А тиги инвестор пайданын көбүн алып алат. Ошондой инвесторлор да бар. Негизинен жашоодо ар кандай адамдар бар. Демек, тармакка карабайт, ал адамдын өзүнө карайт. Ошон үчүн кээ бир конкреттүү адамдар тармактык маркетингде туура эмес жол менен иштечү болсо, ал тармактык маркетингдеги көрүнүш эмес, ал ошол адамдын көрүнүшү. Ошол жерде мен баарына кепилдик бере албайм, бирок негизинен толугу менен системаны караганда бул тармактык маркетингдин элге пайдасы бар экенин мен билем. Ошон үчүн аны айтпай коюу, жашырып коюу бул дагы өз күнөө да. Бул сонун мүмкүнчүлүк, бирок муфтият адашып атат деп мен айтпай койсом, мен дагы күнөөгө баткан болом. Эмнеге дегенде мен чындыкты билем, адашканын билем. Ошон үчүн мен айтам. Ошон үчүн кимдир көбө жакпаса, айла жок, жакпаса унчукпай да кое бериңиздер. Жакпаса болбосо бул сиздин оюңуз, сиздин пикириңиз, сиздин ой пикириңиз. Бирок ал пикир эгерде аргументтештирилген болсо, чындыкка фактылар менен айтылган болсо, мен аны угам. Анан жөн эле сен мен буга чейин видео чыгарганда сен чубагачы жамандап атасың деген башка деген мен эмесе башында айтып кеткем жок. Мен аны сындап аткан жокмун. Мен адашкан жерин көрсөтөм, алда келде деп туруп айтканымда ошондо сени мындай кылайын, тигиндей кылайын дегендерди көрдүк. Негизинен ал ой пикирлерге мага баары бир негизиненчи. Бирок аргументтештирилген жооптор болсо, пожалуйста, сүйлөшөбүз. Албетте бул темада кызык болот сүйлөшкөн. Жана дин башкармаганда муфтиятта кимдирбү ажекелер, муфтийлер бул темада билебиз, мен сен менен сүйлөшөм десе, мен сүйлөшүүгө даярмын. Демек, кайра жакшы болот. Эгерде албетте ал чечим чыгарууга тиешеси бар адам болсо, ушул фатвага тиешеси бар адам болсо, анан тиешеси жок болсо ал убакыт кереги жок. Бирок мен ошолор адамдар байланышым бар, мен адамдарга жеткирем. Ошон үчүн мен сен менен талашам десе, пожалуйста, мен ошого жооп бергенде. Демек, көрүп кетели эми адамдардан демек жакшы нерсени жашыруу элге зыян келтирүү бул дагы. Сабатсыздыкка баш ийип толук билбей туруп, биз билебиз деп туура чечимдерди чыгарып, туура эмес чечимдерди чыгарып, адамдардын турмуш шартына зыян келтирүү бул дагы күнөө. Ошон үчүн бул жерде мен айтып аткан аргументтеримди бир угуп коюңуздар. Эгерде дин башкармаганда кайсы бир жакта көрүп аткан болсоңуз, угуп аткан болсоңуздар. Элдерге ар кайсы тармактарда бирдей мамиле кылбоо бул дагы күнөө. Мисалы үчүн мен мисалдарымды көрсөтөм. Башка бардык бизнестерде ушул көрүнүш бар. Дегенде ал бизнес башка дей баштайт. Кимдирбү? Ошондойлорду да көрдүм. Ал бизнес башка болсо мен эмне аны саясаттан келтирейин же спорттон мисал келтирейин. Албетте мен башка бизнестен ушуга окшогон көрүнүштөрдү көрсөтүп далилдейм. Эмесе мен анда христиан дининен мисал келтирем мисалы үчүн. Мен мисалы үчүн мусулмандыкка десем далилдөөдөн мурун, эгерде адам ошол дин тармагында жакшы билбесе, мен башка динде ушундай айтылган деп көрсөтөм да. Демек, бул мындай караганда адамды жакшы жакка тарбиялайт деп көрсөтүш үчүн, мына диндердин баары мисалы үчүн жакшы жакка тарбиялайт. Ислам дини өзгөчө бул жакка тарбиялайт деп айта турган болсо, мен башка динден мисал келтирем. Ушул сыяктуу да салыштыруу бул мисал да өзүчү. Салыштыруу бул аргументтен бир түрү десек болот. Ошон үчүн будан башка тармакта да ушул көрүнүш бар болчу болсо, ошону эске алыңыздар деген нерсе да. Анда ал тармакта да арам деп айтыңыздар. Дегенде кээ бир адамдар чычалап кетишет. Ал башка бизнес. Эмне анда башка бизнес болсо, ал бизнеске башкача карайсыз да, бул бизнеске башкача карайсыз. Демек, ошондой ойду айтмакмын да. Ошон үчүн ушул нерсени да сүйлөшүп алалы. Бардык бизнеске бирдей карайлы. Эгерде сиз ушул тармакта бизнесте, ушул тармакта
арам нерсе бар десеңиз, анда кадимки бизнестин да баарын арам деп айтыңыз. Анткени эле башка бизнестерде ушул көрүнүш бар десем чыгып кетишет. Кадимки бизнес менен тармактык маркетинг бул сатуунун эки башка жолу болгон. Экөөнүн да окшош жактары аябай көп. Болгону кадимки бизнесте сатуу башка жол менен болот, тармактык маркетингде башка жол менен болот. Ушул бул боюнча да Мыктыбек Арсенбек агабыз YouTube'да каналында сетевой маркетинг жөнүндө деген көрсөңүз болот. Аябай сону түшүндүрүп берген. Бир дүкөнгө сиз өзүңүз барасыз дүкөнгө, экинчисинде сизге дүкөн өзү келет. Бул боюнча да Кудай бурса атайын сабак өтөм деп ниет кылгам, толугу менен түшүндүрүп берчү. Себеби дегенде көп адамдар түшүнүгү жок. Мен мисалы үчүн ошол дин башкармаган ошол медреседе иштеген бир ине менен сүйлөшүп жарым саат отуруп түшүндүрүп берип калсам, анын көзү жанды дагы. Эмнеге? Түшүндү. Бул тармактын айырмасы ушул эле, так көп жагы окшойт деп көрсөтүп берсем, көзү жанды дагы. Дин башкармаганда Кудай бурса мен өзүм сиз менен барайын, ошол нерсени мен дагы сиз менен күрөшөйүн деп атат да. Эмнеге? Ушул чындык жакшы жолду элдер арам деп койгонуна ал да ичи күйүп кетип атат да. Күйүп кетти. Ушундай мындай болбойт, мен дагы күрөшөм кошом деди да. Эмнеге? Ошол сатуунун эки жолу гана. Ошону көрсөткөндөн кийин аны түшүндү. Бул боюнча сатуунун эки жолу боюнча мен тармактык маркетингде 3-4 адамдан киреше түшсө, Арагым деген жубажымдын Рахматулловдун сөзүнө жооп тарткам, ошону көрсөңүз болот. Менин YouTube каналымда бар. Ошол жерде эки түрдүү жолду бир аз үстүртөн көрсөтүп кеткен.